Gülzada Алабердиева уулу мектепке киргизиш үчүн Бишкектеги мектеп гимназияларды кыдырып жүрөт. Жашаган жери боюнча Акбосого конушундагы номер 81 орто мектепке электрондук каттоо аркылуу катталып койгон. Бирок баласынын гимназияда окуйм деген каалоосунан улам аны орундатыш үчүн орун издеп жүргөн чагы. Биз мисалы үчүн 5-гимназия менен биякта 29-гимназияга бардык азыр. Прямо ошол жактан келип атабыз да. Гимназияларга барсак уже места жок, толуп калган деп атат. 5-гимназияда башталгыч классты бүтүрүп, 5-класстан алып келгиле дейт. Биз баланын билимин текшерип көрүп туруп, анан кийин алабыз дейт. Акбосогодо 81-мектепте. Биз очередке эле туруп койгонбуз, билбейм, очередибиз келеби, келбейби, анысын билбейм. Орто окуу жайларына электрондук каттоо аркылуу кабыл алуунун 3-этабы жүрүүдө. Ага ылайык орун жоктугунан баласын каттай албай жүргөн ата-энелерден арыздар кабыл алынууда. Алардын маселесин атайын комиссия чечет. Учурда Бишкектин 4 районунда жумушчу топтор түзүлүп иштеп жатат. Комиссиялар жумасына 2ден кем эмес отурум кылып, арыздарды карап чечим чыгарып жатат. 1-Май району боюнча 4032 квота берилген. Азыркы күндө 344 бош орун бар. Бирок негизинен суроо талап биздин борбордо жайгашкан гимназия мектептерге суроо талап көп болгондуктан ата-энелер ошол мектептерге кошумча орун ачып берүү боюнча арыздар менен кайрылып жатышат. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматында 2023-2024 окуу жылында Ордо каладагы 97 мектепке 21 миңге чукул квота берилген. 17.500 бала электрондук каттоодон өтүп кезекте турушат. Учурда Ордо каладагы орто окуу жайларында 3300дөн ашык орун бош. Кээ бир мектептерде орун толуп калган. Жашаган аймагына карап орун жоктору же баласын башкасынан окутууну каалаган 400 ата-эне райондук билим берүү башкармалыктарына арыз менен кайрылышкан. Айрым мектептерде калды. Көбүнчө мектептерде азыр 4-5 мектепте орундар бар. Бул жанагы аралаш эки тилде окутулган мектептерде, мисалы, орус тилдүү класстын квотасы жабылса, кыргыз тилдүү класста квота калат. Ушундай бир аз орундар бар. Анан жаңы ачылган мектептерде орундар бар. Гимназияларда орундар жабылды жок. Жаңы окуу жылында республикадагы мектептердин башталгыч класстарына электрондук кезек аркылуу 186.023 окуучуну кабыл алуу пландалууда. 121.206 бала электрондук каттоодон өтүп, 3.000 гана кабыл алынды. Орто окуу жайларында 65 миңге чукул бош орундар бар. Жагдай жакшы, орундарыбыз бар. Керек болсо 30-40% эле толуп калган мектептерибиз да бар. Ошого карабастан айылдарыбыз да бар, айылда жакшы эле. Ошол Бишкек менен Ош шаар, анткени биз деле түшүнүп атабыз, бул ички миграция деп коет. Ички миграция деп коет. Ошонун кесепетинен мамлекет өзүнө алган, орусча айтканда, обязательстволордун баарын аткарып, мектебин дагы баарын жайгаштырып түзүп бергенге аракет жасап атат. Электрондук кезек аркылуу башталгыч класстарга балдарды кабыл алуу өлкө мектептеринде активдүү уланууда. Бишкек менен Ош шаарларын эске албаганда калган аймактарда электрондук каттоо өнөктүгү солгун жүрүүдө. Көпчүлүк ата-энелер окуу жылы башталарына саналуу күн калганда чуркап башташат. Андыктан Билим берүү министрлиги жаңы окуу жылында түрдүү тоскоолдуктарга кабылбаш үчүн эрте эле электрондук кезекке турууга чакырат. Дүйшөн Шаршембеков, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.